Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга айвандар арызданат эле. Айвандар салам берет эле. Медина Мунавварага бир жолу карышкырлар келип алыптыр группасы менен. Пайгамбарыбызга карышкырлар келип алыптыр. Я Расулаллах, биз койлорго нападение кыла албай калдык. Биздин үлүшүбүздү бөлүп бербесеңиз болбойт деп. Пайгамбарыбыздын сүннөтү тирилгенде адамдардын жүрөгү эрип, айвандардын, жырткычтардын жүрөгүнө чейин таасир тийип кеткен да. Кол сала албай калган. Жейин десе жалко. Не кылайын дейт. Пайгамбарыбызга келишкен барды. Сахабалардан пайгамбарыбыз айткан, неге келиптир дегенде пайгамбарыбыз айткан, мынандай деп келиптир. Анан айтып пайгамбарыбыз, койчу аракет кыла берсеңиздер, аракет кыла берле деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айвандарга райымдуулукка осият кылат эле. Жана аларды ачка калтырбагыла, көп кыйнабагыла, чарчатпагыла, көп жүк көтөртпөгүлө, алардыга азаптабагыла деген буйруктарды. Абу Дауд шарифте келет. Сахл ибн Ханзалия разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир төөнүн жанынан өтүптүр да. Марра Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям би баир кад лахиqa дахруху би батнихи. Бели içine тиіп калыптыр, жармашып калыптыр дейт да. Өтө арык, төө. Өтө арык ачкалыктан. Пайгамбарыбыз айттыр: "Иттакулла фи хадихил бахаим." Мына айвандар тууралуу Алладан корккула, ей. Фаркабуха салихатан ва кулуха салихатан. Минсеңер дагы жакшы багып карап мингиле. Жесеңер дагы жакшы карап мингиле. Буну минбейсиз эми месокомбинат жок. Жей турган болсоңор да, айванга чөп бер, суу бер. Андай эмес ал, болбойт ал. Имам Ахмад, имам Абу Дауд, Екотен, Абдулла ибн Джафар радиаллаху анхудан риваят. Бул айтат, Абдулла ибн Джафар радиаллаху анхума. Ардафани Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям халфаху дата яумин. Бир күнү пайгамбарыбыз аркасына учкаштырып алып, мени алып барды эле дейт. Фадахала хаитан, бир бакка кирди. Лирожили минал ансар, ансарлык, Мединада жашаган ансарлыктын бир кишинин багы экен. Фаида фихи жамал, бир төө бар экен, бакка кирсек төө бар экен. Фаламма ра'a набия саллаллаху алейхи ва саллям ханнал жамал ва дарафат айнаху. Пайгамбарыбызды көргөндө эле төө эмне кылат? Уйдубу, биз мөөрөйт дейбиз, атты кишенет дейбиз. Койду болсо маарайт дейбиз. Төө бизде жок болгондуктан билбейт экен эмне дейт яны. Не дейт төө, эмне болот? Кыскасы үн чыгарды да, өзүнүн үнү да. Өзүнүн я, туурабы? Кыскасы үнүн чыгарып пайгамбарыбызга ыйла берди. Төө ыйла берди. Эки көзүнөн. Вадарафат айнаху, эки көзүнөн жаш чыгып кетти төөнүн. Пайгамбарыбызды көргөндө. Фаатаху Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям фамасаха зифраху. Пайгамбарыбыз келди дагы төөнүн, мына эки кулагы бар го. Ушу эки кулагынын артынан сылады. Успокаивать этип. Он чыкпай калды. Фасакатал жамал. Он чыкпай калды пайгамбарыбыз кармаганда. Пайгамбарыбыз айтты: "Ман роббу?" Yani sahibi hadal cemal. Bul tö neysi kim dedi. Neysi kim? Liman hadal cemal. Kimdiki bul dedi. Facafatandan ansarlardan bir yaş yigit geldi dağı. Meniki dedi. Fakale lahu. Peygamberimiz aytdı: "Afala tattaqilla fi hadil bahima?" Bul canavarga tural seni Allah'tan korkmayısın mı dedi. Allati mallakakallah iyyaha. Allah Teala sana iyilik kılıp berdi bunu, mülk kılıp berdi. Emi bul fa innahu şaka ilayya. Bul manga arızdan otat deydi. Emne dep? Annaka tuji'uhu ve tud'ibuhu. Sen bunu açka kaldırat kesin de көп işletet kensin, kıynayt kensin de. Mına bul jerde karaptım ne de otat. Töөнүн ыйлап пайгамбарыбызга төө арыздан деле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям анын арызын ээсине айтты. Андай кылбагын деди. Жаш жигит, зулумду кылбагын деди. Sen bunu көп işletpegin. Өзүнөн көтөрө тургандан да көбүрөөк жүктөбөгүн. Эки нерсе. Аша иштетпеңиз. Жүк 100 килограмм көтөрө, 200 тартпаңыз, артпаңыз ага. Андай кылбап, зулумдук. Пайгамбарыбыз зулумдукту түп тамыры менен жоюп, жок кылыш үчүн келген. Адамдардын арасынан эмес, айвандарга чейин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айвандарды ачка калтыруудан,
аларды чарчатып кыйноодан тыюу салат эле.